мен эпостан байкаганымдан Жакып ошол журт атасы, Жакып ошол жерде 40 үйлүү кыргыздын башчысы, мунун аталарынан бери хан болгон. Бирок негедир ушундай Жакып баягы малга кароо, дүйнөгө кароо болуп калганда бул өзгөрүп кеткен туугандар. Эми кыргыздын жан дүйнөсүндө кыргыз мисалы Жакып деле ошол Карахандын тукуму, Манастын атасы. Бирок ошентсе дагы мынау Манас эпосунда туугандар, ошо Жакып аягында жакшылык көрбөйт, аягында жакшы болбой калат да туугандар. Мындай, мынау Николо Макиавеллинин «Государь» деген китеби. Бул падышаларга, ошол бир лидерлерге, ошол бир эми саясатта жүргөндөргө деп коелучу, абдан бир өзүнүн кеп кеңешин жазып, бул 15-кылымдарда чыккан китеп туугандар. Андан сырткары дагы бир топ мындай «Лестница в небо» деген сыяктуу, жана башка жанагындай 48 законов, баягы «Власти» деген сыяктуу бир топ эми жалаң ушул лидерлерге, саясатчыларга арналган китептер бар да. Мындай кыл, андай кыл деген сыяктуу кеп кеңештер бар. Бирок туугандар, кыргыздын ушул Манас китеби жалаң хандар үчүн, жалаң мыктылар билсин деп, азамат эрге конгон кеп деп айтылат эмеспи? Мен сиздерге азыр окуядан бир аз четтеп туруп ушуну айтып берейин туугандар. Андан кийин улантабыз. Мына мындай да. Жакып ушул эпоста дайыма малын көздөйт, жылкысын санайт, малына битирейт, ошол бир байлыгын күтүнөт, мына ушундай да. Ал эми эпостан бир да жолу Манас атабыздын жылкысын көстөгөнүн, жылкысын санаганын, же болбосо жанагы топоз сыяктуу Жакып айтып атпайбы? Жылкымдын саны 50 000, топозумдун саны 90 000, төөмдүн саны мынча, баягы койлору болсо мындай деп, казынам болсо кызыл алтынга толду деп Жакып айтат, сүйлөйт. Жана ушул иштерди жасайт да, ушуну менен алектенет. Малын көстөгөнү чыгып кетет кейде, жылкысын көстөгөнү чыгып кетет. Кайсыл бээси тууп атат, аны да билет туугандар. Мына ошол Жакыпты хандардын тукумунан болсо дагы, Карахандын баласы болсо дагы, Манастын атасы болсо дагы кыргыз башына хан кылып негедир шайлабайт да. Бай Жакып боюнча картаят, Бай Жакып боюнча ушул эпоста айтылат да. Айрым жерлерде гана баягы хандын атасы катары хан Жакып болбосо, негизи хан Манас да туугандар. Бул Манас атабызды бир да жолу эпостон окуган жокмун. Ушул жылкысын көздөп атканын, жылкысын санап атканын, төөсүн санап, топозун санап, алтынын санап деген жери жок. Бир эле Манас атабызда эмес туугандар, Семетей атабызда дагы, Сейтек атабызда дагы мына ушул нерсе жок да туугандар. Жалаң көңүлүн, өмүрүн ушул кыргыздын келечегине, элге арнап койгон адамдар да. Мына ушундай адамдарды кыргыздын жан дүйнөсү сүйөт экен дагы, өзү жан дүйнөсү сүйгөн баягы каарманды кыргыз мына Манаска дагы, Семетейге дагы, Сейтекке дагы жан дүйнөсү сүйгөн ханы кандай болуш керек экенин, падышасы кандай болуш керек экендигин кыргыз Манаста, Семетейде, Сейтекте айтып кеткен да. Ооба, Манастын казынасы болгон дейт туугандар. Бая Манас өлгөндө Каныкей жеңебиз эсебин жаман таптырып, эмчегин жара чаптырып, Абыке көбөш баш болгон Алтарам кордоп, анан кийин Манастын казынасын камчыга ченеп бөлүп кеткен дейт. Бирок Манастын казынасы кандай эле? Мына ошол Манастын казынасы дегенибиз туугандар, Манас атайын казына күтүп, аны бирөөгө кайтартчу экен. Ал казынадагы бүткүл байлыкты, бүткүл баягы казынада эмне болсо, аны элдин жетим жесирге, баягы күйөөсү согушта өлүп калган, ушундай баягындай балдары жетим калып калган, же болбосо ооруп, же болбосо кандайдыр бир кырсыкка чалынып калган элдин ичиндеги кедей кембагалдарды багыш үчүн ошол казынаны кармап турчу экен туугандар. Эпоста айтылат да, ошол казынадан Манас бирдеме алды, же болбосо ошол казынага колун салды деген такыр жок да туугандар. Мынау жанагы айтып аткан Макиавелли сыяктуу момундай китептер ушул падышаларга кеңеш берген
китептердин барысынан дагы эң мыкты кеңеш мына ушул кеңеш деп ойлойм туугандар. Элдин, кыргыз элинин эңсеген падышасы, эңсеген саясатчысы унутпай кылымдардан кылымга айтып оозунан түшүрбөгөн манасы, оюндагы идеалдуу башкаруучусу ушул Манас сыяктуу. Ал Манас, дагы бир жолу кайталап айтып коеюн, Жакып атабыз Коңурбай дагы жылкысын көстөйт, жылкысын санайт. Жакып атабыз жылкысын көстөйт, малын санайт, казынасын санайт, дүнүйөсүн санайт, кээде малын сойбойт. Ал эми Манаста, Семетейде, Сейтекте мындай окотко аралашкан, мындай бир жылкысын көстөп келди Манас. Мынча жылкысы бар эле, мынча байлыгы бар эле деген. Же болбосо ошол эле Семетей, ошол эле Сейтекте мындайды көрбөйсүң, мындайды кездештирбейсиң. Жалаң өмүрүн эл үчүн арнап койду да. Манас өлгөндөн кийин Абыке менен Көш чаламас болуп алып, 40 жигиттин баарына кайрылат. Илгери Манастын баарында үй бетин көрбөй, көрүнгөн жерде жүрчү элеңер согушта. Эми мына эч ким менен согушпай жыргап калдык. Отурасыңар баарыңар, оромпой тээп, орду ойноп. Мына эми жыргал болду я деп муну ушинтип сүйлөйт туугандар. Ал эми бул сөздөрдү анализ кылып келе турган болсок, Манас атабыз үй бетин көрбөй, жалаң эл үчүн кызмат кылып, өмүрүн журтуна, өмүрүн жалпы кыргызга, өмүрүн элге арнап койгон адам экен туугандар. Дагы бир жолу кайталап айтайын. Бир да жолу ушул Манастын баласы байлыгы бар эле, Манастын тиги небереси Сейтектин мынча жылкысы бар эле дегенди окуган жокмун туугандар. Бул дагы биздин келечектеги лидерлерибизге, келечектеги баягы саясатка бара турган инсандарга бул дагы чоң сабак болот. Дагы бир нерсе, ким чоң саясатка барам десе, ким кыргызга кызмат кылам десе, Манас, Семетей, Сейтекти сөзсүз угуш керек туугандар.